Мгм. Ну, Ольга Борисовна, Галина Сергеевна, добрый день еще раз. Ольга Борисовна, Галина Сергеевна саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бизде 93 катышуучубуз бар, дагы башка катышуучулар кошулат окшойт го. Биз баштай берели, адегенде мен учурашуу сөзүн айтып коеюн, анан кийин сиздерге сөз бермекчимин. Аябай кубанычтабыз. Биз силер билгендей аябай маанилүү PISA 2025 Кыргызстан деп программа даярдоо жүрүп атат. Биз акыркы күндөрү бул семинар, вебинар дегендерди өткөзүп атабыз силердин компетенцияларды көтөргөн үчүн. Бул эфир азыркы убакытта Facebook'та онлайн трансляция болуп жүрөт. Силер Facebook'ка анан PISA 2025 Кыргызстан деп каттоодон өтсөңөр болот. Анан бизде Telegram каналыбыз бар. Ошол жерде бүт маалымат, канчанчы күндөрү семинарлар болуп жүргөн маалыматты алсаңар болот. Эми бүгүнкү күндө аябай маанилүү программа бизге бул өлкө үчүн. Ошон үчүн биз 12 вебинар өткөзүп атабыз. Бүгүнкү күндө бул 5-чи вебинар. Жума сайын 1,5 саатта өтөт. Эми бир маалымат берип кетейин. Суроолоруңарды бул чат деген кнопканы басып, ошол жерге жазсаңар болот. Биз ошол суроого жооп беребиз. Презентация аягындан кийин. Бүгүнкү күндө бул программа эл аралык Всемирный банк негизинде, анан Европейский союз негизинде өткөрүп атат. Биздин эксперттер, эл аралык эксперттер чакырылган. Ошон үчүн Галина Сергеевна Ковалева и Логинова Ольга Борисовна. Мен уруксат берсе, расмий тилинде өтөйүн. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, мы очень рады поприветствовать. Урматтуу кесиптештер, барыңыздарды ушул жерде Ковалева Галина Сергеевна менен Логинова Ольга Борисовна бүгүн ушул жерде көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Булар биздин досторубуз, биякта жагдайды жакшы билет. Биздин Кыргызстанга келишкен өткөн былтыркы жылдын жайында бизде мыкты тренингди өткөнү болчу бардык мугалимдерибиз үчүн. Жана ушул тренингдер мындан ары улантылмакчы. Жана бизге барыңыздарга ыңгайлуу болуш үчүн биздин азыр эфирибиз кыргыз жана орус тилинде уксаңыздар болот. Жана силер өзүңөргө ыңгайлуу боло турган синхрондук котормонун тилин тандап алсаңыздар болот. Галина Сергеевна, Ольга Борисовна, мен сиздерге сөз берейин. Эфирге кош келипсиздер. Эдуард, сизге чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы? Бизде абдан жакшы салтыбыз болуп атат. Ар бир жуманын шаршемби күнүндө силер менен бирге жолугуп, мына ушул эл аралык PISA изилдөөсүнө катышууга кызыктар болгон биздин кесиптештерибиз менен жолугуп отурганыбызга кубанычтабыз. Жана Эдуард белгилеп кеткендей эле Кыргызстандын билим берүү тутуму менен биздин тааныштыгыбыз бар. Ошондуктан бүгүн мына ушул вебинарда бизге силер менен чогуу ушул вебинарды өткөрүүгө жардам берген өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирип койгум келет. Жана ошондой эле ушул эл аралык салыштырмалуу изилдөө маселеси боюнча бүгүн сөз кылмакчыбыз. Алдыбызда бир топ чакырыктарыбыз бар. Жана ошол чакырыктарга татыктуу жооп кайтаруу үчүн, ага даяр туруу үчүн биз Эдуард менен биргеликте ошо эксперттик жамааттын өкүлү катары бул вебинарга катышып атабыз. Жана биз мына ушул семинарлардын алкагында биздин баарыбызга, бизге дагы, силерге дагы мына ушул чөйрө менен таанышып, анын эрежелерин өздөштүрүп, жана ошол биздин балдарыбыз окуп аткан санарип чөйрөсүнө сүңгүп киргенге мүмкүнчүлүктөрүбүздү карап көрүүгө аракет кылмакчыбыз. Ошондой эле биз мына ушул биздин семинарыбызды атайын ушундай кылып уюштуруп атабыз да, айталы, бизде 2 багытыбыз бар. Ушул биздин баарлашуубуздун ушул кесипкөй жамаат менен. Силердин алдыңарда ушул вебинардын алкагында чындыгында эле IT жаатындагы алдыңкы адистер,
лекция окушмакчы. Ошондой эле ошол билим берүү жаатындагы адистери чыгып сөз сүйлөмөкчү. Мен өзүм Россиянын билим берүү академиясынын өкүлүмүн. Жана биздин командабыз мына ушундай функционалдык сабаттуулукту калыптандыруунун үстүндө иш алып барабыз. Биз 20 жылдан ашуун убакыттын ичинде ушул ПИЗа эл аралык изилдөөсүнө катышып келе жатабыз. Жана бүгүн биз ар кандай багыттарды, анын ичинде ушул изилдөөгө даярдоо боюнча ар кандай багыттар боюнча маселелер менен алектенип келе жатабыз. Ошол эле учурда жаңы ушул билим берүү чөйрөсүн колдонуу маселесине тиешелүү болгон жаатта иш алып баратабыз. Биздин ошол билим берүү жаатындагы адистерден алгачкы чыгып сүйлөгөн сөздөрү, лекциялары көбүнчө ошол санариптик чөйрөдөгү электрондук тексттерди окуу маселесине арналган. Андан кийинкиси болсо биздин ошол Любовь Анатольевна болсо дал ушул санарип дүйнөдөгү окуй билүү маселесине кайрылмакчы. Ал эми бүгүн биз ошол табигый илимий билим берүү маселесине кайрылмакчыбыз. Санарип дүйнөсүндөгү ошондой эле математика жаатындагы билим берүүнүн өзүнө силерге деп ойлойм. Бул ушул ПИЗа изилдөөсүндө ошол өзү негизделген мезгилден баштап иш алып барып келе жаткан биздин адистерибиздин бири. Жана ал жаатында эле ал ошондой эле ошол көйгөйлөрдү чечүү жана ошол кызматташуу көйгөйлөрүн чечүү жаатындагы маселелер менен дагы алектенген. Жана азыр ал креативдүү ой жүгүртүү боюнча топтун жетекчиси. Мына ушул сериянын аягына чыккандан кийин жаңы темадагы ушул серияларды баштайлы деп турабыз. Жана ушул санариптик дүйнөдө кандайча ушул ПИЗа изилдөөсүн колдоно тургандыгы туурасында баарлашмакчыбыз. Жана ошол жаата бүгүн биздин Ольга Борисовна бизге ошол бүгүнкү 1,5 сааттын ичинде өзүнүн баяндамасын бермекчи. Жана ошол баяндаманы уккандан кийин силер өзүңөрдө жаралган суроолоруңарды чатка жазсаңар болот. Ольга Борисовна, мен сизге сөз берейин. Биздин бүгүнкү вебинарыбыз ийгиликтүү өтсүн демекчимин. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Азыр мен презентациямды баштайын. Мени угуп атасыздарбы? Ооба, баары жакшы угулуп атат. Эң жакшы. Чоң рахмат. Эмесе бул жерде кайсы суроолорду силер менен бирге, кайсы маселелерди талкууласам деп турам. Мына ошол жаңы дидактика жөнүндө маселелер бар, кандай жаңы реалиялар бар, кандай жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берип атат санариптик чөйрө менен байланышкан, жана ошондой эле мектептерде санариптештирүү процесси кандайча жүрүп атат. Жана ошол жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжасы боюнча кандай жыйынтыктар бар. Жана ошондой эле түздөн түз мына ошол биздин МКТны интеграциялоо үчүн бизде кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экендиги туурасында сөз кылмакчымын. Мен көбүнчө ошол өзүм сөзүмдө табигый илимий курстарга басым жасаганга аракет кылмакчымын. Каршы болбосоңуздар, мен мына ушул окутуунун өзгөчөлүктөрүнө кыскача токтоп кетейин деп атам. Эмнелер өзгөрдү? Эң башкы нерсе өзгөрдү десек болот. Башкача айтканда, ошол билим берүүнүн сапаты жөнүндө түшүнүктүн өзү өзгөргөн ушар болду десек болот да. Эгерде биз ошол кылымыбыздын башында ошол жана эсептегенди, окуганды, жазганды билген адам сабаттуу деп эсептей турган болсок, ал эми азыр бизде мына ушул ПИЗа изилдөөсүнүн аркасында бул ошол жана окуй билүү сабаттуулугу жана ошол математика жаатындагы сабаттуулукка дагы көңүл бурула баштады. Жана алардын алкагында ошол булардын баардыгынын сапаттык жагы да өзгөрүүгө дуушар болду. Любовь Галина Сергеевна айткандай эле бул жерде ошол көптөгөн тексттер менен кездешип атабыз, аларды окуш керекибиз болуп атат. Ошондой эле математика жаатында маселелер
мындай шаймандарды колдонуу менен чечкенге аракет кылып атабыз. Ошондой эле жана буга чейинки айткандай окуй билүү, санай билүү жана жаза билүүгө тышкары дагы биздин ушул татаал технологиялык дүйнөбүздө татаал маселелерди чечкенге дагы аракет кылып атабыз да. Мына ушул маселелердин баардыгы бул жанагы аман калуу же жашап кетүү мүмкүнчүлүгүнө байланышкан. Маалыматтык компетенция жаатында бул компьютердик сабаттуулук, жана биз мына азыр башкача өзгөргөн дүйнөдө жашап атабыз. Башка шаймандарды колдонуп атабыз жана ошондуктан ошол билим берүүдө дагы бир топ нерселер өзгөрүүгө дуушар болушу. В частности, о качестве образования требует достижения. Ошондой эле мына ушул башка натыйжаларга жетүү жагында айта турган болсок, мына ошол 21 кылымдын көндүмдөрү, анын ичинде сынчыл ой жүгүртүү, коммуникация, кооперация жана компьютердик мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтып атабыз жана ошондой эле бүгүнкү күндө мен белгилеп кое турган нерсе, биз жаңы натыйжалар жөнүндө гана эмес, биз ошол окуучулардын саны жөнүндө, ошол жыйынтыктарга жете алгандар туурасында сөз кылып атабыз, ушуга үйрөнө ала тургандарды. Эгерде биз буга чейин айталы 30% деңгээлине чыксак, буга чейин жана мен белгилеген компетенциялар боюнча 30% деңгээлге чыга турган болсо, ал эми азыр болсо өзүңөр билгендей мурда жанагы сынчыл ой жүгүртүлгөн академиктерибиз деле бар болчу, командада иштей алчу дегендей жана булар көбүнчө ошол адамдардын бир чектелген чөйрөсүнө гана тиешелүү болсо, бүгүнкү күндө мына ушул чектерди болушунча кеңейткенге мажбур болуп атабыз. Анын ичинде эмгек рыногунда баягы өзүнүн ордун таап кетиш үчүн анткени адамдар азыр маалыматты окуганды дагы кандайдыр бир туура өз алдынча чечим кабыл алганга да жөндөмдүүлүктөрүн, көндүмдөрүн өнүктүрүш керек да. Башкача айтканда функционалдык сабаттуулугун арттырууга мажбур болуп турушат. Ошондуктан мына ошол биздин бүгүнкү күндөгү өзгөрүүлөрдүн катарында ошол жашоо шарттарыбыз, жанагы адаттарыбыз дагы өзгөрүп атат да. Мисалы үчүн эгерде мурда силер ошол институтта кайсы институтта окуй турган тандап алсаңар, ошол боюнча кандайча өзгөрөбүз, кандай алдыга жылабыз деген боюнча мындай бир көбүнчө жагдайлар белгилүү болчу да. Ал эми азыр болсо баягы ошо маалыматка жетүүдөгү чектөөлөр жок болгону менен, бирок ошол маалыматты кандайча пайдаланып, анын негизинде кандайча чечим кабыл алыш керек деген сыяктуу жаңы көндүмдөргө ээ болуу керек болуп атат да балдарыбызга. Биз мисалы бир тапшырма берген мезгилде аларда мына ушундай жаралат да, мындай ойлоп көрсөк, ойлонуп туруп анан чечим кабыл алышпы же тест чечимди кантип кабыл алсак деген сыяктуу, же интернеттен жоопту таба калсак деген сыяктуу маселелерге дуушар болуп атат да балдар. Ошондуктан мына ушунун баардыгы көбүнчө биз мына ушул маалыматка ишене алабызбы дегендей жана Лариса Олеговна абдан жакшы бир мисал келтирди эле да. Ушул айталы интернеттен окудум, ошон үчүн ишенем деген позиция болушу мүмкүн. Мисалы үчүн же болбосо мен андагы жазылган эч нерсеге ишенбейм деген нигилизмди карманган адамдар да болушу мүмкүн. Ошон үчүн ушул маалыматты кантип текшерсе болот деген маселе келип чыгат жана ошол жерде айталы кайсы социалдык тармактарда маалыматка ишенсе болот, кайсы маалымат булагына ишенсе болот деген сыяктуу нерселерден сынчыл ой жүгүртүү менен өзү үчүн адам чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө же көндүмүнө ээ болуш керек болот. Мына ошол нерселердин баардыгы билим берүүдө эске алынууга тийиш. Биз балдарыбызды ошол чечим кабыл алуу технологиясына дагы үйрөтүшүбүз керек. Өзүнүн жүрүм-турумун баалай билгенге жана жүрүм-турумунун позитивдүү стратегиясын иштеп чыгып, аны карманганга үйрөтүш керек. Ошондой эле кандай маалымат болбосун, аны кантип аныктыгын текшерсе боло турганга мүмкүнчүлүк бере турган ошо шаймандарды колдоно билгенге үйрөтүшүбүз керек. Мына ошол санариптик трансформациянын жүрүшүндө, мына ошол санариптик дүйнөгө кирип аткан мезгилде бул ушул билим берүүдө дагы ушул болуп аткан өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө эске алынышы керек. Анын ичинде билим берүүнүн мазмуну дагы ошол санариптик көндүмдөр, окууту каражаттары жаатында дагы, мисалы үчүн санариптик жанагы окуу методикалык комплекстер, санариптик ресурстар, башка МКТнын каражаттары, ошондой эле педагогиялык технологиялар менен ыкмаларды дагы эске алышыбыз керек. Анын ичинде санариптик дидактика деген жаңы түшүнүк да пайда болуп атат. Андан тышкары окуу ишин уюштуруу жана
жанагы кандай шаймандар бар ушул процессти жүзөгө ашыруу үчүн мына ушул маселеге көңүл бурууга тийишпиз. Башкача айтканда баардык ушул мурдага чейинки келген маселелердин тизмеги да өзгөргөнү болуп атат. Мына ушул өзгөрүүлөрдүн негизинде ушундай өзгөрүүлөрдүн негизинде кандай өзгөрүүлөргө көбүнчө көңүл буруп басым жасашыбыз керек дей турган болсок, баарынан мурда белгилей турган нерсе мына ошол санариптик чөйрөнүн өзгөчөлүктөрү бул баягы гипертексттер бар экендигин эске алышыбыз керек жана ошондой эле ар кандай деңгээлдеги ошо көйгөй колгонума менен чагылдырган ар кандай тексттер болушу мүмкүн. Кеңири же болбосо кыскартылган түрдө болушу мүмкүн. Ошондой эле ошол ишти уюштурганда абдан көп маалыматты камтыган маалыматтар менен иштегенге дагы мүмкүнчүлүгү жана көндүмдөрү болуш керек да. Башкача айтканда маалыматтарды топтоп, алардын негизинде кандайдыр бир принципиалдуу чечимдерди кабыл алганга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Мисалы үчүн маркетингке ошондой аларда ошол керектөөчүлөрдүн муктаждыктарын изилдеп чыгып туруп, анан кийин ошол даректүү түрдө сунуштар жасалат. Ал эми билим берүүдө болсо, биз ошол баардык ошол балдардын жоопторун топтоп алып туруп, алардын кайсы предметтер боюнча кайсы предметтерге артыкчылыктарды бере тургандыгын эске алуу менен объективдүү түрдө чечим кабыл алганга, талдоонун негизинде чечим кабыл алганга аракет кылабыз. Айталы мурда ошол айталы баардык мугалимдерге карата ошол мугалимдин колунан келбеген нерсе азыр заманбап ушундай МКТ каражаттарын колдонуу менен ошону жүзөгө ашырганга мүмкүнчүлүктөр жаралып атат. Мына ошол окуу процессинин кайсы жаатында десек, ошол жерде ошол окуу процессинин өзүнүн багыттамасы өзгөрүп атат да, багыты өзгөрүп атат. Башкача айтканда биз окуу китеби боюнча эмес, биз көбүнчө ошол жыйынтыгы жакшы боло турганга басым жасоо менен окутканга аракет кылып атабыз. Башка айырмачылыгы ошол десек болот. Бул үчүн ар кандай жаңы каражаттарды пайдаланып атабыз. Анын ичинде ошол санариптик чөйрөдөгү шаймандарды пайдаланып атабыз. Андан тышкары ушул пландалган билим берүүнүн жыйынтыктарын ошол жекелештирүү жана персонификациялоого басым жасап атабыз. Башкача айтканда мына ушул билим берүүнүн максаттары мындай түзүмдөштүргөнгө аракет кылып, анан кийин мына ошол деңгээлдердин максаттарын бири бирине салыштыруу менен каалагандай жеке бир окуучуга мындай багытталган процесстерди иштеп чыгып атабыз да. Андан тышкары жанагы көп катмарлуу болгондугунун өзү биз ошол буга чейинки ыраттуу түрдө билим берүүдөн баш тартып, азыр башка багытыбызды кетип атабыз. Мурда окуу китептеринде эмне эле бул жерде ыраттуулук болчу, анткени биринчи бир маалыматты бер, анын негизинде дагы башка түшүнүктөр, башка темаларды түшүндүрүп, ошентип ыраттуулук менен окуу китебине таянып окутчубуз. Ал эми санариптик чөйрөдө кандай? Бул ошол мындай көп катмарлуу болгондугунан улам ар кандай жолдорду колдонсок болот жана бул жерде ошо иерархияны же максаттарды иерархиясын аныктоолу абдан маанилүү болуп саналат. Анан бул жерде ар кандай ыкмаларды колдонсок болот. Айталы ошол бүгүнкү күндө мына ошол иерархия идеясы өнүгүүгө дуушар болуп атат. Жанагы ири идеялардын тутуму же системасы катары да ошол баардыгын унутуп калганда дагы эсте кала турган нерсе десек болот. Аларды мына силер слайдда көрүп тургандай өзүнчө модульдарга бөлүп караса болот. Эгер керек болсо бул жерде атайын кийинки дагы аны кененирээк айтып берүү деңгээлине өткөрсө болот. Андан кийин ар бир бала үчүн анын деңгээлине жараша жекелештирилген ушундай модульдарды иштеп чыкса болот. Ал жерде кандай натыйжаларга жетсе болот жана ошондой эле кандай бул жерде азыр көрүп тургандай мындай юморлуу же тамашалуу түрдө сүрөт катары берген. Бул жерде эң башкы нерсени бөлүп өзүнө же болбосо ири идеяны өзүнө өздөштүргөнгө мүмкүнчүлүк бергенге аракет кылышыбыз керек да. Мына азыр билим берүүнүн алдында турган жаркын максат деп койсок болот. Бул ошол ар бир окуучунун өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колунан келишинче туура пайдаланганга жардам берүү жана ушул иерархиянын элементтерин ар бир баланы өздөштүргөнгө жардам берүү жана ошондой эле ошол баягы тутумду кошо баалоо үчүн бул маселелерди кандайча колдоого алса боло тургандыгына көңүл бурушубуз керек. Мына ушул багытта азыр абдан көп изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат бүгүнкү күндө жана
Алардын ичинде ошол жанагы ири идеялардын же чоң идеялар боюнча бир аз мисалдарды келтире турган болсом, айталы биздин ошол Сберкласс деген платформабыздын же Хорошколадын платформасында же ошонун алкагында мына ошондой бир санариптик чөйрө түзүлгөн жана ошол санариптик чөйрөдө мына ушундай бир окутуу идеясын колдоп келет да. Мисалы биологияда алар ири идеялар кандай боло тургандыгына көңүл бура турган болсок, булар көбүнчө жанагы ар кандай сын айтылып аткан ошол идеялардын үстүндө ой жүгүртүүдө, мисалы үчүн жанагы жандуу организмдер кандайча жаралгандыгына байланышкан маселелер, алар баягы мындан ары дагы ошол эволюция процесси жүрүлүп атат, ошол курчап турган айлада чөйрөнү өзгөргөнүнө жараша деген темалардын негизинде талкууланот. Ошондой эле жандуу организмде дагы иерархиялык бир тутумга уюшулган экенин жана ошондой эле жандуу ушул тутумдардын өсүшү, анан көбөйүшүсүн бар бир энергия менен кандай бир заттардын алмашынан улам жаралган деген сыяктуу маселелердеги идеяларды талкуулаганга басым жасашат. Албетте бул жерде талкуулана турган маселелер көп. Мына ошолорго окуу процесси толугу менен багыт алыш керек жана окуу модулдары дагы ушул маселеге арналат. Андан тышкары мына ушул ири идеялардын фрагментин айталы Америкада кандайча ишке ашырып атышат да. Мисалы бул жерде алар жанагы физика илимдери боюнча алар ушундай бир стандарттарды иштеп чыккан, физика, химия жагында. Жана ал жерде ошол стандарттарда айталы ошол негизги багыттар момундай да, мисалы үчүн ошол жана класстардын ортосунда кандай маселелерге көңүл бура тургандыгын, алардын ичинде силер өзүңөр көрүп тургандай бала бакчадан айталы ошол материалдардын же телолордун касиеттерин өтөт. Ал эми 5-7 класстарда болсо ошол заттардын касиеттери жана алардын өзгөрүшү, ал эми 9-12 класстарда ошол атомдордун түзүлүшү жөнүндө маселелерге көңүл бурат да. Мисалы башкача айтканда ырааттуу түрдө ушул теманы өздөштүрүп атышат. Эми ар кандай ыкмалар бар. Мисалы ошол жанагы ири идеяларды калыптандыруу боюнча жана ошол ири идеяларды негизги өзөктүү идеяларга бөлүшүп алып, аны бөлүштүрүп алып, анан кийин ошол боюнча келечектүү багыттар боюнча иш алып барган ыкмалар дагы колдонулат. Жана мына ушундай баягы санариптик чөйрөнүн өзгөчөлүктөрүн эске алып, башкача айтканда көп катмарлуу болушунан улам санариптик дүйнөнүн ошого жараша чечимдер кабыл алынат. Ал жерде предметтик же метапредметтик же жол жоболук же болбосо ошол окуу жагдайларына карата ошого негизденип ошол окутуунун жекелештирүү же персонификациялоого негизденген чечимдер кабыл алынат да. Ошондой эле ошол технологияны ошол предметке үйрөтүп атам деген технологиядан айталы азыркы мезгилде жана ар бирөөнү үйрөтүп атам деген ошол технологияларга өтүүдө. Башкача айтканда ошо баланы окутуп үйрөтүп атам же болбосо ар бир баланы окутуп үйрөтүп атам дегендин негизинде айталы ошол жаңы билимди өз алдынча тапканга көндүмдөрүн өздөштүрүүдө. Мисалы үчүн ошол айталы ошо бала үчүн жаңычылдык алып келген билимдин негизинде ал өз алдынча дагы андан ары өзүнүн билимин өркүндөткөндө мүмкүнчүлүгү болсо баарлашуу аркылуу үйрөтүү, ошол жанагы тармактар аркылуу байланышуу аркылуу билимин өркүндөтүү, ошондой эле өзүн өзү өркүндөтүү, билимин өркүндөтүү ыкмаларын колдонуу, ошондуктан эле жанагы билим берүүнү дагы дифференциациялоо дагы колдонулушу мүмкүн. Биздин өлкөбүздө эсиңиздерде болсо айталы мына ушундай бир технология бар болчу, ошол жана деңгээлдик дифференциация болчу да. Ал ошол окуучуларды бөлүштүрүүдө эмес же дифференциациялоодо эмес, мына ушул сабакты өздөштүрүүнүн деңгээлине карата талаптар боюнча дифференциациялар колдонулчу да буга чейин эсиңиздерде болсо. Жана мына ушул технология дагы бизде азыр активдүү өнүгүп атат жана албетте бизге бул жерде
Ошол маалыматтык чөйрө дагы бул жерде ошол баланын профили кайсы экендигин аныктаганга мүмкүнчүлүктөр бар да, так анын ийгиликтерине же ошол окутуунун ийгилигине дайыма мониторинг жүргүзүп турулат жана мына ушул маалыматтардын негизинде ар бир баланын ошол окутуу программасын өзүн жекелештирүү же персонификациялоо маселеси чечилет. Жана бул жерде ошол жана азыркы натыйжалары кандай, жалпы ийгилиги кандай экендигин, ошондой эле кандай кемчиликтер бар, артык эмнелерди жактырат, кызыкчылыктары кандай, анан жанагы эс тутуму кандай, ден соолугу кандай жана башка ошол көрсөткүчтөргө таянып чечим кылыш керек болот да. Ошол маалыматтардын негизинде, талдоонун негизинде жыйынтык чыгарылышы керек. Мына ушул маалыматтык чөйрө жөнүндө айта турган болсок, окуу материалдарына келсек, салттуу түрдө ушул окуу материалдары булар жанагы кагаз жүзүндөгү окуу методологиялык комплекс, ошондой эле ал жерде жана көнүгүүлүү тапшырмалар, анан жумушчу дептерлер деген сыяктуу ошол мүмкүнчүлүктөр окуу материалынын жаңы типтери менен толукталып атат. Анын ичинде көп катмарлуу тексттер менен схемалар, таблицалар, иллюстрациялар, медиа ресурстар менен көп катмарлуу карталар менен толукталып атат. Ал жерде ошол географиялык бир катмары, ошол эле учурда башка дагы бир тарыхый бир катмар менен толукталышы мүмкүн. Андан тышкары ошол баягы виртуалдык реалдуулук менен дагы аралашкан болушу мүмкүн. Ошондой эле окуу учурундагы жагдайлардын моделдери менен же болбосо жанагы кейстер деп коебуз да, ошолорду колдоо менен ар кандай жагдайларда симуляция аркылуу кайсы бир маселелерди өздөштүргөнгө аракет кылуу сыяктуу ыкмалар колдонулуп атат. Ар кандай суроолор, көнүгүүлөр, тапшырмалар колдонулат жана ошондой эле окуу долбоорлору колдонулат. Ошондой эле жанагы автоматташтырылган түрдө диагностика кылып жана баалоону калыптандыруу үчүн атайын суроолор, көнүгүүлөр, тапшырмаларды колдонуу менен ошо окутуу процессин жүргүзсө болот да. Мына ушул абдан кеңири чөйрөдөгү мүмкүнчүлүктөр бар. Ушул окуу процессин уюштурууда баарынан мурда ошо окуу процесстин чектери кеңейип атат да. Жана ал мейкиндиктик дагы, убакыттык же мезгилдик дагы же ошол класстын окуу жааматтары боюнча. Мисалы ошол бир класстын ичинде эмес, андан тышкары жайларда деле өткөрсөк болот, башка мейкиндиктерде, ошондой эле баягы жабы ачык мейкиндиктерде сабактарды өткөзсөк болот, аралыктан окутсак болот. Албетте бул жака да жана эсиңерде болсо ковидке байланышкан ошол чектөөлөрдүн учурунда биз ошол аралыктан окутууну абдан натыйжалуу колдоно алдык. Ошондой эле бул ошол көпчүлүк мектептер ошол 24/7 окутуу моделине өтүп атат. Мисалы үчүн биз айталы ошол сабак барбай алган мезгилде, каалаган мезгилде ошол сабактын тартылып алынган вариантын карап көрүп, билимди өздөштүргөнгө аракет кылса болот. Андан тышкары ошол класстын окуучулук жамаатына карата ошол окуу процессине тең туштарын же улуу курактагы адамдарды дагы, чет өлкөдөн дагы башка адамдарды аралаштырсак болот, эксперттерди ошол окууга тартсак болот, көйгөйлөрдү талкуу үчүн. Жана ошол негизи ошол окуу предметке карата дагы алкактар кеңейет да. Мисалы үчүн ошо дисциплиналар аралык же болбосо ошол окуу контентинде локалдык же глобалдык көйгөйлөрдү дагы камтыса болот. Глобалдык ой жүгүртүү, жанагы глобалдык ошол ой пикирлер жана контексттер сыяктуу кеңири мүмкүнчүлүктөрдү колдонсок болот да. Башкача айтканда окуу процессин өзгөртүш үчүн ушул санарип дүйнөсүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен абдан көп жаңы мүмкүнчүлүктөр жаралып атат да, ошол окуучу жагынан да, окутуучу жагынан да. Эми баягы кандайча өзгөрүп аткандыгы туурасында карап көрсөңөр, ошол слайдда жана мейкиндик кандайча өзгөрүп атат, лабораториялык иштерди жүргүзүүдө же болбосо жабык же ачык ошол мейкиндиктеги ушул процессти көрсөңөр болот. Бул слайддан айталы. Мисал катары айта турган болсок, ар кандай санариптик тутумдардан же системалардан бул жерде ошол окуучунун кандай шаймандары болуш керек, максаттардын, тапшырмалардын тизмелери, жеке ошонун жүгүртмөсү, жетишкендиктери, көзөмөлдөөчү жагдайларды, окуу материалдары
жана ошондо окуу материалдарын жеткиликтүү болушту, практикум, текшерүүчү материалдар же өзүн өзү баалоо үчүн материалдар деген сыяктуу шаймандарды колдонсо болот да. Бул жерде кичинекей бир сүрөт катары иллюстрацияланген. Ал эми мугалимдин шаймандары кайсыл экенин буларга күндө журтме түзүү, окуу календарь, окуучулардын профили менен курамы, ошондой эле алардын тизмеси, анан кийин кандай элементтерди өздөштүрүшү керек, жана санариптик билим берүү ресурстарынын жеткиликтүү болушу деген сыяктуу шаймандарды колдонот да. Демек биз көрүп тургандай ошол окуу процессинин өзү принципиалдуу түрдө өзгөрүүлөргө дуушар болуп аткандыгын көрүп атабыз. Андан тышкары мына ушул Магра Хилл ушул басмаканасынын маалыматтык билим берүү чөйрөсүндө мына ушул жерде дагы атайын ушул антологиялык карта колдонулат дисциплиналар аралык. Ал жерде максаты мына ушул акыркы же орто аралыктагы ошол түйүн болуп саналат жана ал толугу менен программага шайкеш келе турган болуш керек. Ал эми ага жетүү үчүн жолдор ар кандай түйүндөрдү колдонуу менен иштелип чыгышы мүмкүн да. Ушул окутуу баалоодон башталат, анан кийин ошол окутулуп аткан адамдын профили түзүлөт жана ошол картанын түйүнү тандалып алынат дагы. Анан белгилүү бир ошол кыймыл аракеттер иштелип чыгат. Алар үчүн буларга өзүнүн өзү өз алдынча билим алуу үчүн, үйдөн билим алуу үчүн же аудиторияда билим алуу үчүн ошого ылайыкташтырылып ошол сценарийлерди тандап алса болот. Мына бул жерде абдан кеңири белгилүү болгон мына ошол жанагы жасалма интеллект боюнча дагы слайдтан көрүп турасыңар. Бул жерде бардыгы ошол материалдар, бардыгы ошол окуу процессин жекелештирет. Ага жакын 400 миңге жакын видео фрагменттери бар базасында, 10 миллиондон ашуун суроолорду камтыйт. Анан бул болсо ошол ар кандай ошол окутуунун жолдорун классификациялап берет да. Мына ушундай аралашкан окуу десек болот, же аралашма. Ал жерде ошол айталы маалыматтык билим берүү чөйрөсү 70% мугалимдер, окуучулар ошондой алектешет. Ал эми 30% болсо мугалимдер менен бирге окуйт да. Алардын баары окуу борборлорунун базасында өткөрүлөт, сабактардын бардыгы жана булардын бардыгы канчадыр бир деңгээлде ар кандай ошо колдонуучулар үчүн, окуучулар үчүн, ошо администрация үчүн, ата энелер үчүн дагы жеткиликтүү болот бул маалыматтар. Дагы бир мисал бул аватар Энди деп аталат. Энди Скай бул ошол жеке өзү репетитор десек болот, же кеңешчи десек болот. Жана анда бул жерде ошол веб-камера болсо ошол адамдардын эмоционалдык абалын, маанайын аныктай алат. Ошол ал дагы абдан чоң көлөмдөгү маалыматтардын иштенге мүмкүнчүлүк берет. Ошо сүйлөгөнүнө же добушондой чыкканына карата өзлөрүнүн сүйлөп жаткан нерселерин, жүрүм-турумун кандайча коррекциялоо боюнча сунуштарды иштеп чыга алат. Дагы бир чөйрө бул Brainly деп аталат. Анын девизи же ураны мындай да: бир адам бардыгын билиши мүмкүн эмес, бирок ар бирөө бир нерсени билиши мүмкүн деген да. Ошон үчүн бул жерде атайын жамаат, ал жерде окуучулар өздөрү суроо берип, анан өзлөрүнүн тең туштарынан, досторунан, ошо түйүндөгү катталуучулардан аларга жооп алышы мүмкүн. Албетте бул жерде жигердүү окуучулар модератор катары иш алып барышы мүмкүн. Мына ушундай динамикада жана класстын ичинде сыяктуу улам барган сайын ар кандай предметтер боюнча эксперттер аныкталат. Анан кийин баягы кызыккан темалар боюнча өзүнчө жамааттар түзүлүшү мүмкүн ошол класстын ичинде. Андан тышкары ушул санариптик платформанын тиби боюнча мына слайдда көрүп тургандай Spercast бул жерде кандай жол менен ошол окутуу процесси жүргүзүлө тургандыгын аныктап алуу абдан маанилүү ошол өлкө ичинде. Азыр Россияда ошол Хорошколадын тажрыйбасы жайылтылып атат. Бул жерге шилтемени бергенбиз ошол тажрыйба менен тереңирээк таанышкысы келгендер үчүн. Бул ошол заманбап ошол санариптик платформа болуп саналат. Бул жерде мен дагы мына
долбоорго катышкан болчумун. Ал жерде ошол табигый илимдерди санариптик дүйнөдө же санариптик чөйрөдө өздөштүрүү боюнча маселеге көңүл бурганбыз. Бул жерде Лавягин Сергей Александрович сиздер көрүп тургандай жана ал жерде бир катар ири идеологияларына боюнча маселелерди караганбыз. Бул жерде физика үчүн, химия, биология үчүн материалдар иштелип чыккан. Айлана чөйрө боюнча маселелерге арналган модулдар иштелип чыккан. Эгерде кызыксаңар, биз тийиштүү шилтемелерди беребиз ушул материалдар менен жакында таанышабыз дегендерге. Ал жерде бул көбүнчө бул курс ушу Россиядагы стандарттарга багытталган жана бул жерде модулдук түзүмү бар курстун. Анан бул жерде модуль боюнча навигатору бар же багыттамасы жана ошондой эле бул жерде эң бир маанилүү элементи бул ошол баалоо жана максатты аныктоо, деңгээлдик негизде тигил же бул ушул деңгээлге жетүү боюнча. Андан тышкары ошол окуучу ошол окутуунун жекече планын алат, ошондой эле анын жетишүүсүн автоматтык түрдө аны көзөмөлдөө жана эсепке алуу жүргүзүлүп турат да. Мисалы, могу жерден карасаңар слайдда, бул жерде 7-класстагы физика курсунун модулдук түзүмү мына бул жерде аталышы, канча убакыт керек экендигин, анан билим берүү натыйжасы кандай, анан ири идея ар бир ошол жерде ар бир модуль үчүн ири идеялар аныкталган да. Жалпы курс эмес, ар бир ошо модуль үчүн атайын ири идеялар тутуму же системасы иштелип чыккан. Андан кийин ага ылайык ошол окуучуга навигатор берилет. Ошол жана жөнөкөй механизмдер модулу боюнча жана анда ошол бардык модулдун тапшырмалардын ыраттуулугу камтылган. Ал жерде айталы ошол предметтик мазмунун өздөштүрүү логикасына байланышкан. Ошондой эле андан тышкары ошол бул жерде өздөштүрүү, ошол предметтик мазмунду өздөштүрүүсүнө анын ичинде мына ошол платформанын жардамы менен, андан тышкары ошол өзүн өзү көлдөмөлдөш жана пландоого жардам берүү, ошондой эле текшерүүчү тапшырмаларга карата аларга багыт берилет. Аларды аткаргандан кийин бул ушул модулдун максатына жетүүнү баалаганга мүмкүнчүлүк берет. Бул жерде кызыл менен белгиленде булар сөзсүз түрдө жасала турган нерселер. Андан тышкары ошо кызыл менен бөлүнбөгөн башка бир варианттарды дагы тандап алганга мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн ошол жанагы базалык же негизги өзүктүү деңгээл жана 2 андан бийик дагы деңгээлдер бар, 3-чү, 4-чү, мына ошол жактан да өзүнүн деңгээлине жараша ошолорду тандап алып алар менен окуса болот. Айталы, мына бул жерде ошо жыйынтыгы кандай болуш керек? 4.0 деңгээли. Бул жерде окуучу баягы татаал иш аракетти жасай алат. Мисалы үчүн 3.0 жасаңар, анда мисалы Голдбергдин машинасын жасай алат. Айталы ошол механизмдердин системасынан. Андан тышкары 3.0 болсо мисалы ошол рычагдын мыйзамын колдоно алат. Айталы ошол тең салмактуулук жагдайындагы белгисиз массаны эсептеп чыгуу үчүн. 2.0 максаты мисалы окуучу өзү рычагга илинип коюлган ошол жер жакка теңдештирилген жүктүн салмагын аныктаганга билет, же болбосо ошол жанагы телонун оордуктуру каерде экендигин аныктаганга мүмкүнчүлүгү болот дегендей да. Башкача айтканда, мына ушул максаттардын баардыгы же нормативдик ушул максаттардын баары аныкталганда, анан кийин ошондой эле мисалы ал баягы канча күч керек экендигин эсептеп чыкканга мүмкүнчүлүгү болот дегенде, мына ошол 3 элементтин бириккен, ушул 3 элементтин боюнча дагы иш алып барганда үйрөнсө, ошого жараша өзүнүн деңгээлине жараша баягы билими бааланса болот. Негизи мына бул баягы көбүнчө бүгүнкү күндө ошол тапшырмалардын матрицасына шайкеш келет десем болот. Бүгүнкү күндө ошол билим берүүнүн сапатын баалоо борборунда жагы иштелип чыккан жаңы стандарттардын талаптарына шайкеш келет. Мына ошол максаттуу ошол максаттарга жетүү жаатында, мисалы үчүн окуучу өзүнө белгилүү бир милдеттенмелерди алат да. Мисалы, ал өзү айтышы мүмкүн, мисалы мен могу нерсени жасай алам же тиги нерсени жасай алам дейт. Ошону карата ошол жерде деңгээлинде ал баягы баштапкы, базалык,
деңгээлдер боюнча бөлүшү мүмкүн да. Ал эми ошол тапшырмалардын тизмеси мына бул жерде өзүңөр көрүп тургандай же плейлист деген мына бул жерде айталы Архимеддин мыйзам боюнча модулда мына ушундай тапшырмалар белгиленет. Алар кандай максатты көздөй тургандыгы көрсөтүлөт. Практикалык лабораториялык иштердин тизмеси берилет. Анан кайсы ошол максаттарга жеткендигин ал жерде өзүңөр көргөндөй белгилеп коюлат. Анан кайсылары боюнча дагы иштеш керек экендиги аныкталат. Анан мына ушунун негизинде окуучу өзүнүн жеке окуу кыска мөөнөтү же узак мөөнөтү ошол модуль боюнча өзүнүн планын иштеп чыгат. Балким ал баягы тез арада өздөштүрө турган ыргакты тандап алабы же жайыракпы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кайрат. Анан кийин ата энелери, администрация, окуучу жана мугалимдердин алдында мына ушундай баракча болот. Ал жерде ошол окуучунун бардык жетишкендиктери белгилене турган болот. Ошол класстагы балдардын саны, анан алар кандай жийгиликтерге жетип аткандыгы же жетишүүсүнүн көрсөткүчтөрү ал жерде белгиленет да. Бул мына ушундай плей баракчалар десек болот. Ошол жанагы эсепке алуунун же каттоонун мисалдары да, ошондой эле текшерүүчү иштин дагы мисалын көрүп турасыңар слайдтан. Ал жерде эксперимент жүргүзүү, эсептөө, ошо маалыматтарды талдоо деген сыяктуу маселелерге көңүл бурулат. Баягы көзөмөлдөөчү иш-чаралар десек болот. Андан тышкары бул жерде менин көз караштарымда абдан келечектүү милдет деп эсептейм да. Булар ошол кадимки эле биздин адаттагы окуу процессинде деле колдонсо болот деп ойлойм. Санариптик платформада булардын бардыгын баягы талдап чыккан жеңилирээк болот да. Бирок муну азыр кадимки эле окуу процессинде да колдонсо болот. Айталы, бардык ушул максаттарды жазып чыгытып, анан окуучудан өз алдынча мына ушул нерселердин ичинен ушул максатка жеттиңби же жокпу деп сураса болот да. Анан бул андан ары ошол окуучуга карата кандай жеке окуу максаттарды койсо боло тургандыгы боюнча чечим кабыл алганга жардам берет да, ар бир окуучуга карата өздөрүнүн жеке максаттарына жетиш үчүн. Башкача айтканда биз силер менен көрүп тургандай ошол санариптиктүү чөйрө абдан көп мүмкүнчүлүктөрдү берип атат да. Баягы силер слайдта көрүп тургандай ошол санариптик чөйрөнүн мүмкүнчүлүктөрү өтө кенен жана өзүнө абдан кызыгууну жаратат да. Анткени ал жерде шаймандарды колдонуу ушул мугалимдин өзүнүн ишин далай кыйла жеңилдетет. Мисалы үчүн ошо Галина Сергеевна менен бирге өзүбүз ар бир сабакка карата 20, 30, 40 жыл мурда ар бир балага баягы көчүрмө кылып кандайдыр бир нерселерди жазып берип кайталаган нерселердин баарын көчүрмөсүн жасаганга, тапшырмаларды, кайсы суроолорду жазып абдан убара болчубуз да. Ал эми анын баардыгын жасоо азыр өтө жеңил болуп калды. Азыр мугалим болгону ошол жанагы функционалдук сабаттуулугуна көз жүгүртүп гана ошол берилип аткан суроого көңүл буруп, анан ошол баланын билиминдеги кемчиликтер кайсы жерде, кайсы маселеге байланыштуу экендигин аныктаганга мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Санариптик чөйрөнү колдонуунун өзү олуттуу тобокелдүүлүккө дагы байланышкандыгын дагы унутпашыбыз керек. Мына биз азыр өзүбүз көрүп атабыз. Мына айталы азыр мына ошондой ооз-2 жана жазуу речи деген маселе боюнча айта турган болсок, алар ошол жазган мезгилде өзлөрүнүн эмоцияларын билдирүү үчүн смайликтерди же болбосо кандайдыр бир кыскартууларды колдонгонго аракет кылат эмеспи, баягы ыраттуу түрдө баягы айтпастан ошол жанагы кыскартуу түрүндө ошону бергенге аракет кылышат эмеспи көбүнчө. Ошондуктан баягы ооз-2 ошол жазуу речини анан ооз-2 речке өзгөртүп аткан тенденция дагы албетте бизди ойлондурат. Анан ошол жанагы окуп аткан мезгилде дагы анын кандайдыр бир фрагменттик мүнөзгө ээ болушу дагы биздин баягы алдыга коюлган маселелердин бири катары болуп калыш керек да. Буга да көңүл бурушубуз керек. Башкача гана адегенде алар башталышын окуп келетип алып эле андан кийинкисине эле баягы тез өтүп кеткен учурлар бар да. Бул жерде айталы ошол варианттарды тандап алуу ыкмасы менен баягы кокустан эле издеп табууга дагы көбүрөөк басым жасаган учурлары бар да. Башкача айтканда
айталы ошол сүйлөмдүн түзүмүн өзгөртпөстөн туруп эле ал жерге башка бир маалыматтарды камтыганга аракет кылат да. Андан тышкары баягы көз жумуп эле баарына ишене бериши, башкача айтканда жана нигилизм да, айталы ошол анык маалыматпы жокпу, ошого ишене тургандыгы дагы байкалып атат. Демек, бул ошо кандайдыр бир манипуляциялык технологияларга ыктуу болушун көрсөтүп турат да. Башкача айтканда, балдарыбыз аялуу болуп калат ар кандай манипуляциялык иш, технологияларды колдонгонго аларга каратачы. Ошон үчүн аларда ошо маалыматтын аныктыгын аныктоо боюнча көндүмдөрү болбосо, мунун бардыгы албетте алардын ар кандай манипуляциялардын астында алсыз болуп калышына алып келет да. Ошол туурасында биз дайыма эстен чыгарбашыбыз керек муну. Жана кандайдыр бир деңгээлде бул менен күрөшүүгө аракет кылышыбыз керек. Айталы бизде бир мисалы ошол көзөмөлдөө көндүмдөрү жок экендигин көңүл буруп атабыз да. Мисалы үчүн компьютерде жазып аткан мезгилде ал жерде компьютер автоматтык түрдө анын каталарын оңдогон күндө дагы балдар ага кайра карап ага көңүл буруп койбогон учурлар көп да. Аларды оңдогонго аракет кылбай эле болгондой жөнөтүп койгон учурлар дагы бар. Ошондуктан биз аларга кандайдыр бир ыкманы колдонуу менен өздөрү жазган нерсени өздөрү окуп көрүп, мындай сын көз караш менен карап, ал каталарын оңдогонго аларды шыктандыруу боюнча кайсы бир аракеттерди жасашыбыз керек деп ойлойм. Андан тышкары, мына ошол сан ариптештирүү этаптары кандай экендигине көңүл бура турган болсок, мектептерде айталы 80-90 жылдардын ортосунда айталы компьютердик сабаттуулуктун өнүгүүсү орун алган. Андан алгачкы компьютердик класстар жаралган болчу. Ал эми 2010 жылдарында ошол МКТны окуу процессине ишке киргизүү болчу. Жана ошол МКТны дагы ошол сабактан информатика сабагынан тышкаркы чегинде дагы колдонуу болсо, бүгүнкү этапта биз санариптик трансформация жөнүндө сөз кылып атат. Башкача айтканда, баардык ушул мүмкүнчүлүктөрдү баардык жашоонун чөйрөлөрүндө колдонгонго аракет кылуу жөнүндө сөз кылып атабыз. Эмнелер таасир этет? Мына ошол алардын ийгиликтерине жана жетишкендиктерге эмне таасирин тийгизет десек, биз жүргүзгөн ошол изилдөөлөр, анын ичинде Microsoft менен биргеликте жүргүзгөн ошол изилдөөбүз ITL деп аталган болчу. Жана ошол окутуунун инновациялык практикалары көрсөткөндөй, ушул инновациялык окутуу практикалары натыйжаларга таасирин тийгизет экен. Аларды ишке киргизүүгө ошол мектептин салттары жана ошол МКТнын жеткиликтүүлүгү жана ошол мугалимге техникалык жактан колдоо көрсөтүү дагы абдан таасирин тийгизе тургандыгын көрдүк. Ошол окуу процессине жана албетте ошол өлкөнүн же региондун деңгээлинде бул мамлекеттик же регионалдык билим берүү системасынын же тутумунун баары же жок экенде, ошондой эле мамлекеттик жана регионалдык ошо колдоо программалар бар же жок экендиги таасирин тийгизет. Биз жыйынтыгында эмнелерди көрдүк? Абдан маанилүү жыйынтыктар ушул ITL изилдөөсүнүн натыйжасы боюнча алынган натыйжалар. Бул окуучулар жетип аткан натыйжалар ошол окуу тапшырмаларынын сапатына жарашат. Башкача айтканда, ошол мугалимдин квалификациясына байланыштуу. Ал окуу пландарынан, программалардан эмес, ошол мугалимдин квалификациясына байланыштуу. Анткени мына ошол окуу тапшырмаларынын сапаты кандай болсо, ошого жараша жакшы натыйжа боло тургандыгын аныктадык. Бул абдан олуттуу жыйынтыгы деп айтсак болот биз жүргүзгөн ушул изилдөөлөрдүн. Демек, ошол биз балдарыбызга сунуштап аткан же ошол мугалимге сунуштап аткан тапшырмалардын сапаты кандай маанилүү экендигин баса белгилеп турат. Мына ушул ири инновациялык ошол дараметке болгон ошол долбоорлор жеке же топтук негиздегилер, булар дагы ошол сапаты бийик болуш керек. Андан тышкары бийик сапаттагы тапшырмалар ошол көбүнчө инновациялык практикаларга ээ болгон мугалимдер тарабынан бериле тургандыгы аныкталган. Ошол мугалимдерден жана МКТ менен МКТны өздөштүргөн деңгээлинен дагы байланыштуу да. Эгерде биз
квалификацияны жогорулатуу жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул жерде башкы көңүл педагогикалык аспектилерге көңүл бурулуш керек. Бул жанагы техникалык көндүмдөрдү өркүндөтүүгө караганда жана ошондой эле квалификацияны жогорулатуу үчүн жакшы форма бул баягы жекелештирилген формада, башкача айтканда ошол мугалимдердин өздөрүнүн кайсы бир долбоорлорго, изилдөөлөргө катыштыруу да, башкача айтканда активдүү түрдө өз алдынча билимин өркүндөтүү ошо балдардыкы сыяктуу эле мугалимдерге абдан маанилүү экендигин көрдүк. Андан тышкары ушул мугалимдердин кызматташтыгы жана кесиптештерине колдоо көрсөтүүдө абдан олуттуу факторлордун бири инновациялык ошо билим берүүнүн практикасында. Андан ошол мектептердин жетекчилиги мына ушул кызматташтыкка көңүл бурушу керек жана ошондо кандайдыр бир ассоциацияларды балким түзүү керекпи, чыгармачыл кандайдыр бир мугалимдердин чыгармачыл бирикмелерин түзүүгө умтулушу керек. Ошондой эле ошол кесиптештерди шыктандырууга аракет кылыш керек. Ошо жаңы практикалардын таанылуусуна шык дем бере, аларды колдоого аракет кылыш керек. Бул дагы ошол жаңы инновациялык практиканын калыптанышына өзүнүн чоң таасирин тийгизет. Мына ошол жыйынтыктардын баардыгы 4 өлкөдө жүргүзүлгөн изилдөөнүн негизинде болгон, мындай пилоттук түрдө жүргүзүлгөн болчу 4 өлкөдө, анын ичинде Россия менен Финляндия дагы бар. Жана ошол жерде алынган жыйынтыктар туурасында сөз кылып атам. Дагы бир маанилүү нерсе, мына ушул изилдөөнүн өзү бир олимпиадалык кыймыл катары да, башкача мыктылардын мыктысына басым